Bismillahirrahmanirrahim. Бүткүл аламдарды жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Дүйнө ахиреттин бактылуулугун көрсөтүп берип кеткен пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Урматтуу мекендештер, менин кайрылуумдун себеби бүгүнкү күндөгү эки мусулмандын ортосундагы абал оор акыбалга келгендигине байланыштуу бүт эле мусулмандардын жүрөгү ооруй турган оор акыбалга алып келген үчүнчү күч провокацияга алдырган ушундай нерселерге алдырбастан сабырдуулук менен, акылдуулук менен, жараткан Аллага жалбарып дуа кылуу менен, Аллах Таала сабыр кылуучулар менен биргемин деген бүгүнкү күндө ыйык Рамазан айында, бүгүн жума күндө бир мындай ачууга алдырбастан дуа кылуу менен буну биз билип турабыз. Тажик эли дагы мусулман эл, тажик эли дагы илгертен кошуна эл. Ушулардын дагы бир алым уламалары бар. Булардын да аттуу баштуулары бар. Угуп билип турат. Биздин дагы аттуу баштуу билимдүү алым уламаларыбыз кайрылуу жасап жатат. Мен дагы айтып кетет элем, урматтуу мекендештер, мекенди сүйүш бул имандан. Ошо мекенди сүйүшүбүз имандан болгон себептен ушундай оор акыбалдар келген учурда дүйнө ахиреттин бактылуулугун көрсөтүп берип кеткен пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам кыйынчылык түшкөндө дароо колун көтөрүп асманга Аллах Таалага жалбарып дуа кылат эле. Мечитке кирип дуа кылат эле. Урматтуу мекендештерим, урматтуу кыргыз элим, урматтуу тажик туугандар, тажик мусулман бир туугандар, келиңиздер шайтан алейхиссаламдын азгырыгына азгырылбастан, провокация кылып жаткандардын азгырыгына азгырылбастан, акылдуулук менен, ушундай бир сергектик менен, ушундай бир Аллага жалбарып дуа кылуу менен, бири-бирибизди туура түшүнүү менен ушул согушту токтотууга себепчи болгондордон болойлук. Бул согуш эки элге жакшылык алып келбейт. Бул согуш эки мусулманды бактысыз гана кылат, бактылуу кылбайт. Согуш кимге керек? Эң мына ыйык Рамазан айында, ыйык жума күндө бир Аллахтан коркойлук, Алладан үмүт кылайлык, Аллага дуа кылайлык. Бул шайтан алейхиссаламдын оюну болду. Бул шайтандын оюну болду. Ошого азгырылбастан эки эл биримдикте ынтымакта чечкендин аракетин жасайлы, урматтуу бир тууган мусулман. Бул жерде бири-бирибизге душман эмеспиз. Тарых карыткан, кылым карыткан дос элбиз. Ошон үчүн мен айтып кетет элем, мекендештер, ачууга алдырбайлык, сабыр кылуучулар менен Аллах биргеликте. Ким кыржыл эмес, азыр кыңыр иш кылынган болсо, эртең бир күнү эле билинип калат. Анын жазасын жараткан Аллах Таала берет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ынтымак биримдикте болушту Аллах Таала насип кылсын.